Assalamu alaikum, урматтуу Компас Про YouTube каналынын көрөрмандары, амансыздарбы? Мен сиздер менен Тимур Курманбеков болмокчумун. Бүгүн мен сиздерге бизде болуп жаткан, азыркы учурда көп катталып жаткан Москвада бир биздин мекендештерге тиешелүү маселени айтып кетейин. Мына такси жааматында иштеген мекендештер, силерге тиешелүү ушудан баштагым келди. Биринчи эле машиналарды реклама кылаардан мурдачы. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, көрдүңүзбү? Номерди жулуп алганда гаишниктерчи. Мен кече күнү келатканда ГИБДга машинаны оформлять этели деп биз экип болуп алып чыкканбыз. Келатып мени гаишниктер токтотуп, машина учеттон чыкканы үчүн номер чечип алды. Ошондо бир конфликт болуп кетти да, мындайчы, бир баягы мындай наезд берип баштады да. Анан кийин баягы орусча грамотно жооп берип, документтердин баарын тактап көргүзсөм, анан кийин машинасына кетип калды. Анан машинаман түшүп бардым. Барсам, уже баягы наглость жок да, спокойно сүйлөшүп калыптыр. Анан кийин ошо менен сөз болуп кетип, сүйлөшүп калып айтты да. Хорошо дейт, что ты на русском говоришь дейт да магачы. Болбосо дейт, у вас есть ребята тук-тук деди да. Вообще ноль дейт. Что с ними делаем дейт. Анан мындай сөздөн сөз чыгып кетти. Акырын айтып коеюн. Биз аларды атайын эле орусча билбегендерди медосвидетельствование деп, то есть наркология менен спиртной ичимдигин ичпеген тууралуу протокол түзүп, анан кол койдуруп салат дейт, лишенияга бердипчи. Мындай ачык эле айтты да. Ошон үчүн туугандар, колуңардан келсе, каждый кагазга кол коердо хотя бы окуш керек. Эмнеге кол коюп атасыңар? Шашылбагыла, эптеп эле кетип калайын деп биздин мекендештер шашылып кетип калып, мага мисалы обращение кылгандар көп. Тима брат, ушундай болду эле, бир жолу былтыр кол коюп койгом, эми гаишник токтотуп мен лишенкем 15 сутка отуруп чыктым, же болбосо 30 000 рубль штраф төлөдүм деген балдар бар да, мисалы чалат, ушуну кантип решать этсек болот, адвокаттар барбы депчи. Ошон үчүн ошого илешип калбаш үчүн алдын ала кам көргөнүбүз жакшыраак. Кол коердон мурун обязательно текшергиле. Экинчи маселе туугандар, бүгүн биз келип машиналарды оформлять этип, ГИБДда буйруса машиналарга номер алдык. Буйруса 3-4 күндө лицензия даяр болот. Машиналардын бирөөсү сатылып кетти. Экинчисин дагы эле сатылып атат. Бирөөсү сатылды, бирөөсү калды да. Силерге кеченки видеодо бир аз толугураак айтып бербей калдык окшойт. Машинанын өзүнүн баасы эле 1 200 000 СНДС туугандар. Мына түшүнбөгөндөрчү бир аз угуп алыңыздар. Аябай кымбат, аркы берки деп жазып атасыздар. Туугандар, 1 октябрдан баштап эсиңерге салып коеюн. Машиналардын баасы дагы 17%ке кымбаттайт. Ошого чейин алып жетишип калайлы деп мен тызылдап атам. Азыр алдыда дагы Kia Rio X-Line'дар чыгат, анан Solaris'тер чыгат. Ошон үчүн жетишип калайлы деп ызылдап атканым ошол. Анан кымбаттап атканыңар 1 200 000 болсо, плюс азыр ставка, лизинговый ставка жылына 21% болуп калды. 20-21 болуп калды. Ошондо 3 жылга 63% кошулуп атат туугандар. Эсептесеңер, конечно, 2 миллион болуп кетип атат ошон үчүн. Андыктан келип, отуруп, мен менен кичине маек куруп, бардык мен силерге системанын баарын түшүндүрүп берем, эмнеге кымбат болуп атканын. Биз болгону ар бир машинанын үстүнө, ар бир келген клиентке айтып атабыз. Туган, 5 000 сом биздики, үстүнө ай сайын 5 000 сом биздин услугабыз. Биринчи алып аткан 150 000 дагы ичинде толтура расходдор бар туугандар. Лицензия, страховка, оформление, оклейка, техосмотр, бардыгы биздин мойнубузда да. Машинаны силерге биз даяр кылып берип атабыз. Ошондуктан туугандар, бул машиналар азыркы күндө ушундай эле ценасы. Анан мен кече видеолордо көргүзүп айтпай калдым, простачы. Мунун ичин карасаңар, сиденьялары да жап-жаңы мойдон, вообще эчтеке кир болгон эмес. Анткени бул машиналар 2018 чыгып, бирок 2020 жылы гана бул каршеринговый линияга чыгып, анан 1 жыл иштеп туруп эле бул эки машина тең ДТП болуп, жанагындай мошенниктер ДТП кылып, анан кийин судебный разбирательство болуп, 3 жыл машина туруп калган туугандар. Ошодон кийин анан биз алып атабыз да. Бул машиналар 1 жыл эле каршерингде иштеген экен. Ошондуктан бул машиналарды келип көрүп, ичине айдап көрсөңөр, машинанын жаңы экени, айдалбаганы сразу сезилип турат да. Бир машина калды туугандар, азыр дагы балдар чалып атат. Ошондуктан эгер желание бар болсо, келип көрүп алып калгыла туугандар. Анан дагы бир маселе, ошо ГИБДда көп маселелериңер болот. Оформление кыла албай жатсаңар, же болбосо очерет албай жатсаңар, бизге кайрылсаңар, биз аркылуу биз силерге очерет алып беребиз. Келип ушул жерден карап өтүп кетсеңер болот. Анан анча юридический жактан документтерге дагы жардам беребиз. Анан эң башкысы туугандар,
трудовой договор, мынакей мен постоянно айтып келатам, трудовой договорду официально жазат койгула. Яндекстики, самозанятыйдыкы жарабайт. Андан башка дагы договор жазат койгула. Ал боюнча да номер калтырып коюш, ошого байланышып жазат алууга. Бир жылга 4000 сом туугандар, Өзбекстан, Тажикстан мекендештер ай сайын 7000ден төлөп атат силер. Бир жолу 4000 сомго сатып алып, регистрацияңарга айына 5-6 миң төлөп койгула. Тынч аман эсен жакшы иштеп кетесиңер туугандар. Анан мекендештер, анан жолдо да бир аз тартипти сактайлычы. Тиги жакта Озондо биздин кыргыздар, мушташтыр, тажиктер менен дагы ушундайларга барбай эле коёкчу туугандар. Бияка иштегенге келдикпи, иштеп, аман эсен өзүбүздүн ата энебиздин кашына барганга аракет кылалы. Динде деле айтып атпайбы, ошондуктан баарыңарды тынчтыкка чакырам. Ийгилик болсун. Кийинки неделя буюрса Kia Rio X-Line'дар чыгат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ассаламу алейкум. Мекендештер, анан дагы бир жакшы жаңылык. Биздин паркка кошулуп иштесеңер болот. Акчаңарды прямой Яндекстин программасынан эле чечип алсаңар болот. Вывод 24 саат. Паркта самозанятый эместер 2,5%, эми самозанятый болсоңор, анда 1,5%тен төлөп биздин паркта иштесеңер болот. Баарыңарды биздин паркка чакырабыз. Ийгилик болсун жолдордо туугандар.